Устаз Курбан айт качан болорун айтып бересизби? Муфтият жарыя кылды. Курбан айт Куда кааласа 20 июль 2021 жылы. Макулбу? 19 эстегенде мына азыр улуу күндөрдө турабыз. Зилхижжа айдын 10 күнүндө турабыз тугандар. Ар бир күнү орозо тутканыңыз 1 жылдык орозо туткандын соогун аласыз. Бир. Экинчиси, ар бир түнү ибадат кылып чыксаңыз Аллага, Кадыр түндө ибадат кылгандай сооп аласыз. Бул риваят имам Тирмизиде келет, Байхакиде келет тугандар. Макулбу? Ал эми бул качан? Бүгүн 2 Зилхижжада 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onu Курбан айт күнү орозо тутсак болбойт. Бирок Арапа күнү 19 июль болуп калат, 9 Зилхижжа болот. Тутсаңыз 2 күн, 2 жылдык күнө кечирилет. Мурунку, кийинки. 2 жылдык сооп берилет. Бул ушул күндөрү кылынган жакшы амалдар 700 эсе көпкө кабыл болот. Көбөйтүп кабыл болот. Алла субханаху ва таала. Ошон үчүн туугандар, убакытты текке кетирбей, мынаке сезон, сооптун сезону, бейишке кирем деген адамга, тоба, күнөөлөрүнө тоба кылам деген адамга, ибадат кылам, Алла менен байланыш түзөм деген адамдарга укмуш мүмкүнчүлүктөр келди. Бул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп чыгарбайлы. Анан курбанчылыкка Куда кааласа жакшы даярданайлы.